Анжелика үчүн Марат Назарбековду каралар издей баштадыбы? Буга чейин Анжелика менен Марат Назарбековдун мамилеси интернет сайттарда талкууланып келгени, ал тургай чогуу кечелерде сүрөттөрү жарыяланганы билегендери коомчулуктун бүйүрүн кызытышты. Элди көндүрүү үчүн максаты эле. Соңку убакта Анжелика үчүн Марат Назарбековду каралар издей баштаганы ыраспы? Билеги жоон буурасандыр жылдыздуу жигитти мертинтип коюшпайбы? Той кечелерде шаңдуу жүрүшкөн кош жылдыздар мындан ары кантишет я? Суунуку сууга дечү эле. Марат мырза, жүрүм-турумуңуз үчүн үн ката аласызбы? Булак Назар Ньюс чекиткейди. Анжелика айым Марат менен кандай мамиле курганын айтты. Бул саам Анжеликанын күңдөшү делген Марат Назарбековдун мурдагы жубайы ырчы кызды коркутуп үркүтүү амалына салып жатканы тууралуу соц тармакта жайылып кетти. Чоо жайын тыңдап көрөлү. Саламатсыңбы Анжелика, сен тууралуу коомчулукта айтылган кептер ар кандай пикирлерди жаратууда. Акырына чыгып чекит коюлабы? Саламатчылык, ыйык орозо айы менен сиздердин жамаатты баардык окурмандарды куттуктагым келет. Ал эми мени ого бетер жылдыз кылган темага кайрыла турган болсок, албетте өкүнүчтүү. Балким маңдайыма ушул нерсе жазылгандыр. Жарым жылдан бери ушул ушактар токтобой келе жатат. Марат Назарбеков аттуу мырзанын мурдагы жубайы мени күнөөлөп жатат. Марат менен Анжелика сүйүү мамиледе деп ар кандай кептерди таратууда. Ар бир нерсенин өз убагы бар, чекит коюлса керек. Ошондо Марат менен мамиле курганың чынбы? Иш боюнча инсаний мамиледе экенибиз чын, бирок сүйүү мамиледе эмеспиз, болгон да эмес. Бул Назарбековдун мурдагы аялынын эле чыгарган кеби. Себеби ошол убакта биз жолдошум Урмат экөөбүз ортобузда ажырашуу процесси жүрүп жаткан. Ал айым менен эч бир жакын тааныштыгым жок. Мага ар кандай коркутуу СМСтер, чалуулар менен кайрылган. Анда да ал мен сенин эл караган бетиңди жер каратам, баардык күйөрмандарың сени жек көргөндөй кылам. Марат менен айткандарымды аткарыш керек. Мен алардын үй бүлөсүн чөгөлөтөм деп жазгандары бар. Кандайдыр бир эгоисттик максаттарга жетиш үчүн балдарын бетине кармап, ошол балдардын атасын жамандоо чыныгы аялдык сапатка жатпаса керек. Мындай нерсени ичара чечишсе болмок, мен аралаштырбай эле. Күйөрмандарыма эч көңүл бөлбөгүлө. Ар бир адамдын жеке жашоосу болот. Аны эч ким талкуулоого укугу жок. Ой пикирлериңер менен чыгармачылык ишиме айтылса түшүнөм, көтөрөм. Ал эми жеке жашоом, кыздарымды кеп кылганыңарды Кудайга койдум демекчимин. Айтмакчы, Бактылуу айым долбоорун эфирден алынганы туурабы? Бактылуу айым долбоорун чоң команданын эмгеги менен чыгарып келе жатабыз. 3 жылдын ичинде 100гө жакын айымга ар тараптуу жардам көрсөтө алдык. Бул чоң жетишкендик. Долбоор келишимге ылайык жүрө бермекчи. Эч кандай жабылбайт. Бул тууралуу КТРКнын байкоочу кеңеши, жетекчилиги колдоого алдыда пландар көп. Буюрса ишке ашырабыз. Экс жолдошуң Урмат сенин тегерегиңде болгон кептерге не дейт? Кантсе да балдарыңдын атасы. Эми Урмат экөөбүздүн ортобуздагы нерсе биздин гана ичибизде. Ал жакшы адам, эң негизгиси жакшы ата. Бирок белгилүү себептер менен ажыраштык. Мамилебиз түзүк. Ал эми мен тууралуу кыздарыма айтылган кептерге албетте көңүл ооруп турат. Мен бул маселеге көңүл бөлбө дедим. Булак Азия Ньюс.